Assalamu алейкум достор. Биздин вактада, бир айдан ашык күн өттү. Биякта өзүбүздүн коллегаларыбыз менен, иштеген агаларыбыз менен, досторубуз, тааныштарыбыздан интервью алып жаткан учур, мындайча айтканда, эстеликке деп да айтсак болот. Кийин көрүп, баягы жылмаюу менен эстегенге. Анда эмесе биздин каарман Бек мырза. Так. Тиякты тартабыз. Бек мырза, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кандайсыңар, амансыңарбы? Баары жакшы, братан. Өзүң жөнүндө тааныштырып кетсең, братан, ден соолук иштериң кандай жүрөсүң? Бияка келгениңе канча болду? Как оно есть элечи? Типа представим, что камера жок элечи, мындай. Жакшы. Мен өзүм Жалал Абад областынан болом, Базаркоргон районунун. Көп жерге эле укса керек, Арсланмот деген жактан болом, Огон Тала деген айылынан турам. Айылдан болом өзүм. Бул жака келгениме бир жарым айдай болду. Канчасы келди? Чоо келген жоксу? Чоо келдик. 20 канчасы? Биз 23 келдик да. 21 келдим. Бизден 2 күн эрте келдик. Обстановка кандай экен? Биринчи кел Сүйлөшкөнүңөр боюнча, мисалы, кандай деди, эмеси? Контракт канча айга, эмне деп, эмне жумуш деп келдиңер да, мындайча айтканда. контрактты мисалы үчүн канча иштесеңер деле болот деди. Эми бу жерде азыр өзүнүн правиласы боюнча 3 айга эле экен. 3 ай. 3 ай эле. Убакта. Анан продлевать этип эле калсаң болот экен, несмотря кандай жумуштарга. Суукка каршы деле меделе металлоконструкция жүрөт экен, труба монтаж, дворник болуп кирсең болот экен. Заводдун ичинде эле. Заводдун ичинде иштеп калсаң болот экен. Ошо. Буга чейин башка Россиянын кайсы жактарында иштедиңер эле? Кандай эле аякта, анан бияктын өзгөчөлүгү? Может, мисалы, бизде көп да, негизинде Кыргызстандачы вахта десе, биринчи жолу келип аткандар бар, көп адамдар бар да, анан кызык болот да, бул вахта кандай болду экен, эмне болду экен деп, ошолорго бир кандай кеңеш берип, анан кийин буга чейин кайсыл жакта иштедиңер, ошол опыт менен бөлүшүп дегендейчи. Буга чейин Мурмонский деген шаарында иштегем. Ал жакта нефтяной завод курганбыз. Вахта ал жакта 2,5 жылга чейин иштедим. Кудайга шүгүр, айлыктары жакшы болчу, тамак аштары, условиялары деле жакшы болчу. Канча жыл? 2021ден баштап иштедим ал жерден. 2022ге чейин. Андан кийин уже санкция карап жабылды да, уже бүтүп калды. Акчалары канча эле? Акчалар алмалында 90-100ге чейин алчу элек. Ошо бизден мисалы барган кыргыздар, ошо жака вахтага баргандар, ошо канча тапчу эле да, мисалы таза тапканычы? Таза тапканы алдыңкы сенага бергенде, мисалы үчүн металлоконструкция дегенде темир менен иштейсиң, монтаж кыласың. Анда эми эң алды 120га чейин тапчу. Эңдемич, мындай жөнөкөй адамдар орто эсепинен примерно. Жөнөкөй адамдай разнорабочий болгондор где-то бир 80 миңдей алчу. 80 миң. Тамак аш, жатакана, документтер бекер. Бардыгы бекер. Бирок кирип атканда, мындайча айтканда, шапкесин берип туруп кирмей ал жумуштар. Көбүнчө ошондой да, негизиндечи. Ооба, көбүнчө ошондой. Эметкенче себеби орус сен жарануу болгондон кийин жанагындай да. Эми башында мен деле бергем, примерно бир 7-8 миңдей рубль бердим. Андан кийин уже кийин между вахта деп жазып кеткендеримден кийин ушу бесплатно эле келип калдым да, через посредник жок. Өзүм эле келип. Биякта кандай экен, мурунку жактан эмне айырмасы бар экен? Негизи эле вахта өзү кандай? Негизи эле вахта жакшы, акча бат чогулат, анан берекеси деле болот го. Расход жок. Бардык условиясы бар, тамак ашын берет, кийим кечегин берет, душтары бар, жатакана жериң жылуу. Баакта мисалы магазин андай мындай анан расход деле жок дейм, документтерин баарын өздөрү эметип берет. Бирок мисалы канча акча корошу мүмкүн? Примерно алганда магазинге тиги буга барып, мисалы орто эсеп менен мисалы үчүн суумдук ичесиң, ширин деле нерселерди жейсиң, алып таттуу-паттуу. Смотря жууңанга айна-пайна, так, сабын-памын аласың. Типа ошолор эле. Примерно бир эдинсе саласың,
бир 2000дей го, 2000дей кетип калат. Эми ашып кетсе 3000. Ашып кетсе 3000. Ушундук таттуулар башып жүргөн. Ооба, ушундук таттуулар. Ал жакта айлыктарың канча деп жатышат азыр? Акчаңарды алып баштадыңарбы же ала элексиңерби? Ооба, биз июндун 21-inde келип айын акырына чейин иштедик, 8 күн. 8 күндүкүн 3000ден жаап берди, где-то 24 000дей чыгарып берди айлыгын. Ошондо ставкаңар саатына 300дөн келет. Саатына 300дөн. Эмне иш кыласыңар? Бетонный рабочий болуп келгенбиз башында. Ооба. Бетон менен иштеп жүрдүм 1 ай. Андан кийин убакта 3 айга элекем бул жакта. Анан мен өзүм жанымда корчкаларым бар болчу, мурунку жумуш кылып жүргөн жерлеримде. Ошол суроолор менен начальникке кирип кайрылдым, железный монтажга өтсөм болобу деп мага ыңгайлуу шарт түзүп беришти. Азыр железный монтаж боюнча иштеп атам, металлоконструкция боюнча. ЖБК деген ошолбу? ЖБК. Железный бетонный конструкция. Ошондой. Анан мисалы эме көп адамдар бар, мисалы Москвада иштеген мигранттар бар, башка жакта, тиякта, биякта. Анан мисалы кээ бирөөлөр айтса, мен ушу убакта барып иштейм келип атат, стройкада иштейм келип атат. Анткени биякта чисто мындайча айтканда мужиковский атмосферада, жалаң мужиктер менен жүрмө, очередь, анан базасың, турасың, мындайча айтканда мужиковать этесиң да, мындай. Тияк бияка чыгып кетмең, жок, кандай мындай, анан ошолорго бир кандай мындайча айтканда кеңеш, жаңы келем, иштейм, акча табам деп аткандар кандай кеңеш берет деңер мисалы? Алгачкы ошо мисалы акча топтойм дегендер, жакшы иштейм, туруктуу бир жерде иштейм дегендер келсе болот. Келгенге жараша биринчи специалист болушуң керек. Мисалы үчүн кайсы кесип менен келип жатасың бул жака? Бетон болсо, бетон кесибин кичине билип алыш керек. Үйдөгүдөй эмес бул жакта, конечно. Стяжка куйгандай эле эмес. Бул жакта как положено чертеж менен иштейсиң. Апалапка токуйсуң. Ошол дагы арматура токуйсуң, ошолорду билет. Типа ошондой кылып иштесе болот. Анан кийин железоконструкция боюнча, мисалы үчүн монтажды билиш керек. Монтаж деген эмне деген? Кечке ошо болт гайка катырмай, электрооборудование менен жакшы иштеш керек. Болгарка деген типа ошолор кирип келет электрооборудованияга. Биякта мисалы убактада жүргөн кыргыздарга, Кыргызстанда жүрүп мисалы кокус келем деп калса, кайсыл специальностьтарды үйрөнүп алганы жакшы? Сен бир мындайча айтканда топ 5 кеңеш да. Топ 5 специалисттан сварщикпи, монтажникпи же экскаваторщикпи, любой бир топ 5 кеңеш деп убактага келип, ошо менен тартып кетсин. Себеби биздикилер көбү келет, келип анан разнорабочий, тияк бияк анан бирдеке билесиңби десе, тиги мисалы тандалат да баары бирчи, бирөө сварканы билет, бирөө тигинтет, минтет, анан алар тандалып жакшы жерлерге отуруп калат, а билбегендер көп калып калат да. Мисалы Кыргызстанда жүрүп кайсыл кесипти окуса жакшы, жана ушундай жерлерге иштейм деп акча көп тапса болот. Мисалы кайсы кесиптер? Топ бир 5 кесип мисалычы. Сварщик болуп келсе болот. Биринчиден жакшы окуш керек сварканы, анан практический жактан дагы үйрөнүш керек, аны үйрөнүп барантет эткендичи. Бул жакта особенный специалисттери бар, текшерип алат. Тесттен өткүзөт. Горизонтально, вертикально куйган жакшы шофтор болсо, өзүнө ишенген сварщиктер болсо, келсе жакшы зарплатасы минимум 100дөн жогору алышат. 140ка чейин. Анан монтажник болуп деле келсе болот. Монтажниктин минимум зарплатасы негизи 90дон башталат. Алды 130га чейин монтаж. Бетонщиктердики деле типа ошондой болуп калат. Экскаваторщиктер ошо жерде. Экскаваторщиктер да аларды билем. Водитель болгусу келет, экскаватор дейт, анан мисалы ошолорго да кандай бир ошону окушсуңбу мисалы? Водитель болуп келгендерге билбейм, эми жумуш орун болсо кирсе болот. Жакшы. Опыт менен. Анан эме сөздүн акырында сөздү аяктап бир жакшы бир кеңештерден мисалы ошол жака келем дегендерде кантсин, канча ай жүрсүн, эмне кылсын, кайра качан келсин дегендейчи. Келип туруп
Биз кыргыздар келип туруп бир жерге көчмөндөп келип алып бир жыл калып кеткен адатыбыз бар беле, жака чыкпайчы, анан бияктын погодасы боюнча да чиркелеп. Негизи мен көптөн бери вахтовой болуп иштейм, мына вахтада келип кетип, көнүп деле калдым. Бул жактан кеткен эле кыйла акча менен барасың. Жок дегенде бирдекең тургузуп аласың да, Кыргызстанга кайткандачы. Ошол эми келсе болот, жакшы эле жумуш. Бардыгы по документальности келиш керек бул жака. Чыгаардан алдын Кыргызстандан сурап билип, договору кандай болот, шарттары ошолорун билип келген жакшы. Анан бара турган жериңди билиш керек, сөзсүз. Качан башталган жумуш ал жакта. Эгер жаңы башталып жатса объекттер жакшы, анан бүтөй турган жерге барып алыш болбойт да. Сегизи бүтүп аткан жерде уже сокращение кылып берет да, 1-2 ай иштеп калсаңчы. Ошон үчүн дайыма ушундай жаңы жерлерге барган жакшы. Рахмат. Бек мырза дейм официальныйчы. Бек Султан. Бек Султан. Мен тартып болсун братан. Көрүнүп атабы, кетип атабы запись. Так, баарына ассаламу алейкум. Негизи ошо келем дегендерге жакшы бир кеңеш. Кыргызстандан болушунча жакшы бир специальностьтарды үйрөнгүлө. Мисалы, биякта өзүнүн экскаваторщиктер бар, андай мындай орустар бар, башкалар бар. Бирок эми ушундай мыкты иштеген, мыкты нерселерди билген, мындай биздин жарандарды көргүм келет да, каякта болбосун, мисалычы. Такси айдаган баары эле билет, мисалычы. Там эмне доставканы баары эле билет, башка нерселерди баары эле билет. Бирок моундай узкий специальностьтер, мисалы, эмне токарь 6 разряда, 5, 7, мисалычы, Кыргызстанда кандай токарды билип келсе, экскаваторщик болуп келсе, аргон, сварка, контактный баарын билип келсе, андай адам любой жакта ценится. Нежели жөн эле эчтекени билбей келип алып калганга тытынып, ошо 40 000 мейли ошо айланып кетсең, 40 000 ошол окуудан, ошол жактан наоборот окуп тытынып туруп, анан бияка келсеңер, жакшы результат кылып, даже бир жылда 1 миллиондон ашык таап туруп, өзүңөрдүн керегиңерге жаратып, акылыңарды туура иштетип, ошо Кыргызстандан ошо акчаны дальше өнүктүрүп, кийин келбей эле койсоңор болот да, 10 жылдап жүрө бербейчи. Так что ошондой достор, биздин видео соңуна келди. Ой пикириңерди жазгыла, да видеолорду киргизебиз. Ассаламу алейкум.